Бүгүн 12 декабрь Кыргыз элинин залкары дүйнө эли таанып чыгармаларын сүйүп окуган Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жазуучунун чыгармалары, өз жери үчүн жасаган эмгектери элдин эсинде түбөлүк сакталат. Кыргыз деген сөз менен Чыңгыз деген ысым ажырагыс бир бүтүндүккө айланды. Алдын ала заманды көрө билген жазуучунун айткан учкул сөздөрүнүн айрымдарын эсиңизге салабыз. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче, бактылуу кезиңде да билинет. Сени тааныгандар жашап жатканда, сен тирүүсүң. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Миңдеген адамдардын арасында да сен жалгызсың. Жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Адабият көркөм сөз өнөрү жаралыш өзгөчөлүгүнө жараша негизги эки чоң бөлүктөн турат. Биринчиси элдик ооз-эки чыгармачылык, экинчиси жазма адабият. Элдик ооз-эки деп эпостор, дастандар, ырларды жана башкаларды айтабыз. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуңа тең орток мун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Айылда күндөр узак, негедир зериктирет мезгил өтпөй. Себеби дем алуу кез бекерчилик, бирок да турмуш кызык көңүл чөкпөй. Аткан таң баткан күнү билинбеген, кандайча өтсөдө күндөр күнү. Ойлосом 10 саатча сезбептирмин, окууда 10 жыл окуп 10 жыл жүрөм. Эсимде бир жолу эмес нечени ирет. Бул айда тоо боюнан көлдөр челет. А быйыл күн жылыбай жер тегиз кар. Шондогай неге мынча жаз кечибет. Ал демне алмаштырып сан кылымды, өзгөрбөй келе берип ар бир жолу. Же биздин каршы келип бактыбызга, алсырап жол жүрө албай чарчады. Аяккан суу, шылдыр мончок таккан суу, сыр дайрадан чоң туруп, сыр аякка баткан суу, аяккан суу аккан суу, асман кезип шашкан суу, тынч деңизден кең туруп,